Assalamu алейкум, урматтуу биздин Муз YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз Ноокат тарапка кетип аткан жакта Лейлек Самсы деген жерден оңго бурулуп кетүүчү бир поворот бар туугандар. Ошол жерде кайман аты Ак Бөрү деген ушу улактын аты, улакка таамай ат. Бүгүнкү чыгарылышта тартып көргөзөбүз достор. Ак Бөрүнү азыр мүнөздөмөсүн айталы, жашы канча экен, ошол боюнча бир сыйра сурап көрөлү туугандар. Андыктан биз менен чогуу болуп Ак Бөрүнүн ойноктогонун, Ак Бөрүнүн өнөрүн сиздерге көргөзүп беребиз достор. Ак Бөрү бул улактын таамай аты, үйүргө коюлган, жоон жолпу келген таза кара байыр жылкы караштырып жүргөндөр ушул алдыда айтылып жаткан номерге чалып көрсөңүздөр болот. Азыр Ак Бөрүнүн көкүрөктөрүн сиздерге көргөзөйүн. Улакка жарап жүргөн ат, сорундарды алып жүргөн ат. Мынакей караңыздар туугандар, атка баа берип, атка көңүл коюп, жакшы ат алам дегендер чалсаңыздар болот достор. Бул аттын жашы 4 асый болгондо туугандар 7 жаш болуп калат. Улакка чабылып жүргөн да, торпок улактарга кирип жүргөн. Кириши чыгышы кандай? Кириш чыгышы Өтө сонун, а? гарант. Мынакей туугандар, кирип чыгышына гарантия, өтө сонун жылкы деп атат. Боюнун бийиктиги 1,64 сантиметр экен, 1,64 тууру чыгат экен. Мына азыр үстүн көрсөңүздөр, атка маани бересиздер туугандар. Азыр токтотуп туруң, ушундай токтотуп туруң. Мынакей туугандар, аттын үстүн сиздер менен чогуу адаттагыдай эле мындай көрүп коелу. Аттын үстүн көрүңүздөр туугандар. Атка баа бериңиздер. Ат азыр жемде турабы же кандай? Жемде турат. Жемде турат. Канча килограмм жем жейт? 7 килода жеп атат. 7 килограмм. Ооба. Мынакей достор, аттын кабагын сиздерге тарталы. Аттын кабагын көрүңүздөр. Ат сүрдүү экен. Бөрү деп коюлгандын себеби да жөн болбосо керек. Бул кириш чыгыш аябай күчтүү ат экен. Улакка таамай, кара байыр, чарчабаган ат алам дегендер туугандар, номерлерге чалыңыздар. Ноокат тарапка дагы бир кайталап коеюн. Ноокат тарапка кетип атканда Лейлек Самсы деп көбү билсе керек. Ноокатка жапалактан чыкканда эле ошол жерден оңго кирип кете берчү. Ушундай талаада бул жерде коро бар. Ошол жерде бул ат багылат экен. Жооштугу кандай экен? Жуаштыгы жакшы эле. Жакшы, жоош. Чоңураак адам минет. Чоңураак адам миниш керек экен да. Балбан миниш керек экен да. Азыр кичине каттыраак. Азыр чабып көрөбүзбү бир? Чапканга кичине болбойт. Чапканга болбойбу? Бар да эле. Мынакей туугандар, атты бүгүнкү күндө Баштайбыз. Бир адам келип минип көрүп чапып көрөлү. минип көрсө болот, а? Минип чабып көрсө болот экен туугандар. Мынакей көкүрөк деген бар экен. Көкүрөктү Куда берип коюптур, караңыздар. Көкүрөк, ушундай жоон көкүрөктүү аттар топтун ортосунда тура турган койгон Ак Бөрүнү кимге насип кылуу болду экен туугандар. Аны дагы көрө жатырбыз алдыда. Андыктан бүгүнкү 6 сентябрда тартылган бул Ак Бөрүнү көрүңүздөр. Баалаңыздар, ат кандай баага коюлганын азыр айталы. Эми аттын баасы 250 миң сом деп коюлуп тур. 250 миң сом кеми бар дейт достор. Буту колу таза. Бир бастырып көрүңчү бул жака. Акырын бастырып көрүңчү. Бастырып бериң. Мынакей 250 миң сом. Азыр долларга бир чагып көрөлү. 250 миң сом доллар менен эсептегенде 3 миң доллардан ашат экен, азмаз. 3 миң доллардан ашат экен туугандар. Эми айтылганбадан сөзсүз түрдө кеми болот туугандар. Аттын ээсинин номерин биз WhatsApp номер жана түз байланыш номерлерди биз коюп койдук. Ошол номерлер аркылуу Ак Бөрүнү алып калсаңыздар күйбөйсүздөр деп ойлойм. Атка зардасына, мындай аттын турган турпатына, кыял жоруктарына ээси кепилдик берип атат. 100% гарантия чабылган ат экен. Мынакей көрүңүздөр.
Мынакей туугандар, ошентип бүгүнкү ак бөрүнүн чыгарылышын соңуна чыгарабыз туугандар. Ат алуучулар жазыңыздар. Мынакей туугандар, бүгүнкү көргөзүүнүн соңуна чыгарып, Муз ТВ каналы сиздер менен болду. Менин атым Замир. Биздин номер 0550 91 31 30. Кайрылсаңыздар болот туугандар.